Эми биз ошол бир машинага Милано установка кылабыз дей турган болсок, анда Милано установка кылыш үчүн машинанын центральный замок полностью иштеш керек. Главный эшигинен култасаң култанып, ачсаң ачып иштеш керек. Милано именно ошол сен ключ менен башкарасың го. Ошол ключ менен башкара турган жериңдин ордуна башкарат. Эгерде сенде ошол система иштебесе, анда Милано койсоң иштебейт. Милано сигнализация айырмасы жок. Эмне койсоң деле пульт деген дистанционный управление. Если машинанын өзү бир жерде мынтип туруп шырк деп ачылып жабылбаса, дистанционный уласаң деле иштебейт алчы. Демек, машина келгенде биринчи машинанын сигнализация центральный замок иштейби деп хозяинден сурап алыш керек. Ооба, култасаң баары ачылат, жабылат десе, анан ошоңо пульт коесуң. То есть, эгер иштебесе, хозяинга эскертиш керек да, мен центральный замокты оңдоймун, анга отдельно услуга төлөйсүн. Анан ошоңо пульт коёмун, анга отдельно услуга төлөйсүн. Көп адамдар ойлойт да, ошо пульт койсо баары иштеп калат, мурда иштебегендеринен бери иштеп калат деп ойлойт. Эки башка кесип просто договор кылып атканда, ошо туура договор кылыш керек. Анан экөө системасы да эки башка. Мисалы, азыр жака схемасы чийип берейин. Силер Милано коюп атасыңар бир машинага. Биринчи мына Миланонун өзүнүн мээси. Эми ушу Милано сигнализация автозавод айырмасы жок. Вообще ошонун мээси. Любой электронный буюм плюс-минус менен иштейт. Эки зым кетти уже. Бири плюс, бири минус. Конечно, через предохранитель. Эми бул машинаны ачканда же жапканда белги бериш керек. Поворотникке белги берет. Поворотникке келет да, бир эле зым менен кетти, экиге бөлүнүп кетет. Нелерге диодтор коюп коет. Бул жакка карап турат диодтор. Себеби бул жактан ток чыкса кетет, бирок ток бияка кирбейт кайрачы. Анан кийин дагы бир зым багажга, багаж функциясы барларга. Уже 4 зым кетти яса да. Дем багажга кандай десе, керекти машиналарда салонда отуруп бир кнопкасы бар, багаж сүрөтү бар. Бассаң ачылат, электронный. Ошо электронный багаждарга гана уланат, көчө. Анан баягы биягында тросу бар, анан аларга эмес, алар механический. Только уже багажда мотор турат. Биякта кнопкасын бассаң багаж ачылат. Мисалы Toyota Виндом ошондой. Lexus'lar ошондой. 330 седан ES'тер. Чутасыздар да? Кнопка бар, бассаң багаж ачылат. Ошондой же пультунда штатныйында багаж сүрөтү бар, басып карап турсаң ачылат. Ошондой функциясы бар машиналарга ушуну именно кнопкада эки зым бар. Бири плюс, экинчисин кнопканы басканда плюс, но менен кетет да, багажга барат, ачылат. Ошо багажга кете турган зымга, зым уланат дагы. Пультты басып карап турсаң ачат. 4 зым кеттиби? Анан менде 6 зым бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 зым бар. 6 зым центральный замокко жооп берет. Бул 6 зым жердеги релени жаттагыла дегеним себеби основа внутрь схемаларда бардыгында эле реле ойнойт да. Внутренний схемаларда любой жерде реле турат. Реле турбаса транзистор турат. Принцип работа 1. Ошон үчүн релени жатташ керек. Эмнеде 1, 2, мына 3 та ушундай контакттар бар. Бул силовойлор. Управлениялар, эмнеде управлениялар бар, эми аны пульт өзү башкарат. Ошон үчүн управленияны карабайбыз. Сен пультту басканда, релени өзү включать этет да, пультчу. Демек бизге управлениянын кереги жок. Адаштырат бизди. Силовойлор. Силовойдо 3 зым бар. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 зым, 3-өө бир реле, 3-өө бир реле. Түшүндүңөрбү? Бирок экөө биригип туруп бир кызматты аткарат. Мисалы, оранжевый, белый, желтый, оранжевый, черный, белый, черный, желтый, черный. Ошонун эле шериктери. То есть, реле бардыгы 5 полосатый болсо, бери полный полосатый. Ошону жатташ керек. Мисалы, нерде контакт номерлери бар. 33 контакт, 87А, 87. Бул жак тоже самое. Бул жерде тоже мындай белый, то есть оранжевыйдан башталабы. Оранжевый, белый, желтый. Оранжевый, черный.
эмне белый черный, ошо тушундагыдай эле да, желтый черный. Түшүнүп атасыздарбы? Эми мына белый контакттар мыналар. Белыйлар. Мынагы оранжевый деп аткандар мыналар. Мына оранжевый черный мына. Мына жөнөкөй эле оранжевый. Мына болсо желтый. Бул болсо желтый черный. Мына черный. Түшүндүңөрбү? Эми азыр в данное время нол жерде зымдарды центральный томокко апарып уласаңар, любойын центральный томок иштебейт. А центральный томок иштеши үчүн мына реле көрүп атабыз, 30 контактка ток берсең, реле кошкондо 87ге өткөрүп берет, турабы? Демек 87 ток чыгышы 30 контактка ток бериш керек. Пока бардык зымы эшикте турат, үзүк турат. Силер машиналар кандай системасы? Мисалы Honda Fit. Масса берсең ачат, масса берсең жабат. Демек управление масса, турабы? Демек силер муну монтажды массага бурушуңар керек. Мисалы, эми мына эки реле кошулуп туруп иштеп баштаганда бул башка схемага айланат. Уже подача бул жак 87 менен 87 подачага айланат. 230 выходка айланат. Демек, мына эки ортого минус бердик. То есть азыр фитке коебуз. Анда мо 87 минус беребиз. Ошондо ачыкты бассаң, мондон минус чыгат, закрытты бассаң мондон. Түшүнүп атасыңарбы? Себеби 30 менен 87-ни кошот да, турабы? Релени иштетсең. Демек, мунга эмне питание коюп койсоң, просто бул схемада 30 контакттар выход, белыйларчы. 87ге эмне ток коюп койсоң, ошо мынаяка чыгат да, мындай айткандачы. Эми Honda Fit'ке могул жерде монтаж Honda Fit болуп турат. Эки желтыйды минуска берип койгон, желтый черныйды и желтыйды. Болду, экөөнүн сен мына путь менен открытты бассаң, мондон масса чыгат, закрытты бассаң, мондон масса чыгат. Бул Honda Fit'тики мисалы. Анан кийин бир машина келди, вообще центральный замок жок. Анын центральный замок жок, демек аны ачканда бул жагынан масса, бул жагынан плюс чыгыш керек. Жапканда наоборот, турабы? Плюста минуса чыгыш керек. Анда уже сен уже бардыгын колдоносуң. Себеби оранжевый черный, оранжевыйды экөөнү кошотуна массага бересиң. Себеби эмнеге? Бул жака стабильный масса керек да, турабы? 30 контакттан ток берсең, 87 адан чыгып турчу эле да, турабы? Реле кошкондо мындан өтүрүп, мынга аттап кетчү. Эми ад мынга ток берсең, 30 контакттан чыгып турат. Турабы? Демек, мына экөөнө масса бересиң. Нерде эки оранжевыйга масса бересиң, эки желтыйга плюс бересиң. Ошондо нор эле иштетсе, но плюс нонго секирет, нор эле иштебеген себептен мондогу масса мондан чыгып турат. Но плюс секирет, мыяка плюс, мыякта минус. Айлан наоборот иштесең, наоборот шүтүп айлантырат. Мисалы, анан дагы бир машина бар, плюс менен ачып чабат. Плюс берсең култайт, плюс берсең ачат. Андай машиналарда уже но дагы орто иштебей калат. Неге? Но экөөнө эле плюс берип коесуң, но мыяка секирет, но мыяка секирет, ачып жапканда. Мисалы, Вента ошондой, Мерстер ошондой. Мисалы ошондой монтаж кылат. Түшүнүп атасыздарбы? Бул мына 6 зым, мына схема машинанын заводской центральный замогуна карап туруп өзгөрө берет. Ошон үчүн өзгөрө берет, универсаль болгон үчүн бардык зымын эшикке чыгарып койгон. Муну биякта мына схемадан карагыла. Мына турган зым экөө кошулбай турат, мында ажырап турат. Мынакей отдельно. Нерде эки зым, нерде эки зым, нерде эки ак зым. Общий 6 зым, көрдүңөрбү? Эми менин центральный замогум карагыла. В данное время мынга масса берсең култайт, мынга масса берсең ачат. Бул Honda Fit'тин Hondалардын схемасы. Демек, мага мына экөөнү массага берип койсом, карагыла, эси алдынан экөөнүн бирөөсүнө эле берсем, анда пульт бир эле конецке иштеп калат. Мисалы, мына жапканга берсем иштеген жок. Эми мына ачканга берсем иштеди, жапканга берсем иштебейт. Масса жок. Потому что мен ноңго массага берген жок. Муну массага бербегеним себептен именно ушунун агынан эчтеке чыкпай атат. Түшүнүп атасыздарбы?
Эгер муну эмес, экинчи шеригини улап туруп, мына азыр открыт кылдым эле. Эми азыр муну закрыт кылсам, закрытка бардаган открытка жок. Себеби актан чыга турган токтор мыналардан кириш керек да. Шундан кирген ток актан чыгат. Мен азыр экөөнө масса берсем, полноценный иштеп баштайт. Экөөнө мына питание улабай эле, актарды улап койгом, как положено. İşleteyim de bol çok iştebeydi, reaksiya kılbaydı. Şunu da sarım. То есть, эки жолтый, эки оранжевыйдан кандай токтор кирсе, эки белыйдан ошол ток чыгат. А буну полноценный үйлөнүш үчүн релени жатташ керек туугандар. Реленин 5 контакт реле кандай иштейт? Муну реленин схемасын бир эле релени жаттап койсоңор, карагыла. Муну системада деле реле турат, муну системада деле реле турат, муну деле реле турат. Муну деле реле турат, муну деле реле турат. Жутасар бардык жерде реле турат. Мына айтканда силер релени жаттаганыңарда силер уже электрик жарымын уже бүткөн болосуңар да. Потому что бүт нерсе реле менен иштейт. Азыр жөн эле Милано коюш үчүн системаны түшүнүш керек. Реленин системасынчы. Муну контакт 87 да деп туруп анан муну массага кошсоң, анан кийин иштеп баштайт. Түшүндүңүздөрбү? Эми башка машинага буруш керек, мисалы Мерседеске. Анда силер буну плюс массадан алсаңар плюска коесуңар. Бирок азыр бул система менен бул иштебейт. Потому что бунун управлениясы плюс менен эмес да. Бунун управлениясы минус менен. Ушундай да, ар машина системасы ар башка. Аны болсо центральный замокто болсо өзү көп деле система жок, 4 эле система бар. Бири минусовой менен иштейт, бири плюсовой менен иштейт, бири плюс минус менен иштейт. Бирөөсү вообще 0дон иштейт, баягы. Плюстан минустан чыгарыш керек. Түшүнөсүңөр? Үчөө бирөө минус менен мына оңой. Экинчиси ушу плюс менен мына ойдо эле которулат. Дагы бирөөсү мына минуска, мына плюска урулат. Али плюс минус мындай чыгат го. Ошол үчүнчү, төртүнчүсү Мерседес. Атканда масса, жапканда плюс бериш керек. Эң сложный Мерседес. 4 эле схема бар центральный замокточу. Уже 1000 деген модельдер içinde 4 эле схема иштейт да. А Мерседестер крит кылып чыгачы, Мерседес почти калбады. Плюсовой управление менен да машиналар почти калбады. Вента, Мента деген машиналар болчталар. Азыр 0дон центральный замок жоктор почти калбады. Ал бир эле единственный мына монтаж калды да. Ушу монтаж азыр өтө актуальный колдонот да. Ошон үчүн мына көп машиналар турат азыр. 2005 үстүндө почти бардыгында ушундай турат. Ушу система турат. Минусовой көп. Минусовой. Минус менен түспөй иштеген машина. Издеш керек. Талашып болсаң, Ошо бая мен сабак түшүндүрүп атканда уктабай отуруш керек. Могу центральный замокто айттым го мен. Могу жерге минус келген болсо, значит минусовой управление болот. Жерге плюс келген болсо, значит мына жака плюстар чыгат. Сабакта ошончо бир нерсени калтырып кеткенде до конца түшүнбөй отурбайсың, акырында ошо башында суроо берип коесуңар да. Нерде айттым го, акыры управлениеде 3 сынып турат. Бирөөсүнөн ток келет постоянный. Если муну масса келсе, значит минусовое управление. Мунга минус берсең ачат, мунга минус. Эми биякта плюс келген болсо, муну масса кетпейт да, туурабы? Каяктан масса кетет? Мундан келген ток кетет да. Мына ток кандай болсо болду, сен уже ясно билдиң да, ошо ток кандай ток келип атат. Масса келип аткан болсо, масса менен иштейт, плюс келип аткан болсо, плюс менен иштейт. Бул ушундай түгөттөр. Центральный Милано ушундай. Бу эми Милано да, эч кандай функциясы жок. Открыт, закрыт ушундай. Анан бул жерде эме поворотниктер оңой эле. Гитаранын түгүнөн замокты ачып, оңго жагып, табып, солго жагып таап аласыңар. Эми сигнализациянын мунда эмне айырмасы бар? Вообще, мына турган схема эмне айырмасы бар? Мына ушул система полный бар сигнализацияда. Кошумча кандай зымдар бар? Кошумча бир белый зым бар. Замок через замок. Замокты ачканда сигнализация өчөт. Же эшигин бирөө мажбурлап ачып туруп, замогун ача турган болсо чыйылдаш үчүн. Же антиугонныйга түшүрөт. Түшүндүңөр а? Белый. Обычный белый зым. Синий. Бул эшиктин лягушкасына уланат. Дверной лягушка. Бул баягы именно бирөө эшигин мажбурлап ачып алса, машинаң жүрбөй калат. Же эшигин ачканда эшигин тредиш керек.
Болбосо машина 20 секундтан өзү машинаны эшиктерди куттайт. Ошондой, муну улабасаң да болбойт. Ушу экөө бар, муну кошумча да. Анан кийин сенсор датчиги бар. Сенсорный датчик. Ал өзү мындай датчик болот, ал эч жака уламайт сразу. Датчик анан бул датчик машинанын металлына жабыштырылат. Машинага бирөө тийгенде, могу вибро удар сезет дагы. Эмеге айтып берет. Жакачы. Ашыкча ушу үч эле нерсеси бар. Калган центральный замок ошол эле уланат. Аварийка ошондой эле плюс минус улай. Түшүнүңүздөрбү? Багаж. Болгону мына 3 сым бар, сигнализация ашыкча. Мисалы сигнализациясы адамдар чоң элестетет, Милано десе кичинекей элестетет. Экөө бирдей эле. Автозаводдун дагы дал эле ушул нерсе полный бар. Болгону 6 сымы ашыкча. Прямой питание. Биринчи аксессуар. Прямой питание болгондо плюс 12 вольт постоянка. Биринчи аксессуар АСС-га улана турган зым бар. Экинчи аксессуар экинчи положенияга улана турган бар. Үчүнчү зым бар. Замок удерживание. Замокту ачып кармап бере турган бар. Дагы бир зым бар, стартерга кетет. Болду, 3 4 5 дагы бир зым бар, ал кереги деле жок. 5 зым, мындан ашыкча 5 зым бар, еще дагы 2 зым кошумча экен. Серый, черный полоса именно тахометрге, масляный датчикке, дагы бир оранжевый фиолетовый деген бар, ручной тормозга же болбосо тормозга уланат. Ну, 2 зым, 7 зым. Обычный сигнализациядан автозаводдун 7 зым айырмасы бар. Мындай айтканда мындай да жигиттер. Центральный замокту түшүнбөгөн бала Милано деле кое албайт. Милананы коюшту билген адам уже сигнализация кое берет. Уже сигнализацияны полноценный коюп койгон адам автозавод жөн эле коюп коет. Түшүнүңүздөрбү? Автозавод коюш үчүн мындай базадан келиш керек. Акырындап центральный замоктон келишин керек. Секин ирети менен. Ато автозаводду баягы туткан жериңен эптеп эле улап машинаны жүргүзүп коюш эмес маселе. Автозаводдо уже сен коюлганда, автозаводду мисалы бирөө мажбурлап ачып алган болсо, машинанын ичинде чип дагы болот. Эптеп эле ключун эптештирген болсо, машинаны урдап кетиши мүмкүн. Антиугон системага катып иштеш керек. Сен ачканда автозаводун таппай калыш керек. Кайерге монтаж кылганыңдычы, секретный кылып коюш керек, закрытый кылыпчы. Аны эптеп эле мынтип түгүнө эптеп илештирип мынтип камыт менен эптеп көтөрүп, эптеп апшыкка жаап, андай кетпейт. Антип койгончо лучше койбогон жакшы. Айтайын деген жигиттер, буну эми азыр автозаводду деле чийип берем. Автозавод бирок пока рано да. Автозаводдо баягы мен видео таштап коюп турам. Видеодо полный турат, ар бир светин айтып бергенмин. Ошол жарымыңар кирип көргөн жоксуңар ошону, туурабы? Ким көрдү, кол көтөрүлөчү. Вот именно, жарымыңар көргөн жоксуңар. Мен аны 3 күн видео съемка кылгам. Ошону кирип көргүлө.